Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, амансыздарбы? Сиздерге бүгүн ушу темирди ысыгында чап дегендей, убагында айтпаса сөз атасы өлөт дегендей, кыргыз илгертен сөзгө маани берип келген, бейчеки сөздөрдү сүйлөгөндөрдү кыргыз сыйлабай келген, калыстыктын сөзүн айткандарды, чындык сөздү айткандарды ар убакта кыргыз көккө көтөрбөлөп келген. Ошон үчүн мен сиздерге ошол Ташиевдин чыккан маалында убада бердим эле, мен Ташиевге жооп берем деп. Ошол эфирде жооп бергем, аны журналисттер чыгарды. Ал боюнча коомчулукта Ташиевге карата көпчүлүк эл 90%дан ашыгы сын айтты. Бирок эртеси күнү гана алар эсине келгенде кайра атайын бир группаларда ошо менин кайрылуума каршы атайын бир фейктерин, командасын, фас дегендерин агытышып, ошол эфирди булгап, Ташиевге ГКНБнын жетекчисине болушумуш этишип атышат. Уят сөздөр менен өздөрүнүн деңгээлдерин көрсөтүшүп атышат. Бул аларга аброй эмес, сый эмес болгону кайра тескерисинче терс упайларды алып келүүдө. Мен ГКНБнын астына, улуттук коопсуздук кызматынын астына эмне үчүн баргам? Мен ошол нерсеге кыскача түшүндүрмө берип кетсем. Мен ал жерге Бактыбек Жетигенов деген чүйдүн мырзасынын, кыргыздын мырзасынын талабын, адилетсиз бузулган талабын талашайын деп баргам. Кайбир жердеги түштүк тараптан болгон, ошол географиялык картабыздын түштүк тарап жагынан болгон эл журттардын арасынан кайбир сындар болууда. Адилет, сен түндүккө сатылдың деген. Мен Эсенгул Ибраев деген акын айткандай, мен бир көзүм түндүк болсо, 10 көзүм түндүк болсо, сол көзүм түштүк. Бир боорум түндүк болсо, дагы бири түштүк. Мен түндүк менен түштүктү бөлбөймүн. Мен кичинекейимде көп айтып келем, Кетмен төбө өрөөнүндө чоңойгом, өзүм жердеги максылык болсо дагы Бишкекте төрөлгөм. Айтор түндүк менен түштүктүн ортосунда чоңойгом. Мен бул маселени билем. Ошон үчүн мен Бактыбек Жетигеновду анын чүйлүк болгон үчүн эмес, анын кыргыздын азаматы болгон үчүн, кыргыздын керегине жарай турган инсан болгон үчүн колдоп чыккам. Мына чүйлүк дей турган болсоңуздар, мен бүгүн Бактыбек Калмаматов боюнча дагы бүгүн атайын эфирге чыктым. Атайын Бактыбек Калмаматовду дагы колдодум. Себеп дегенде, кайсыл жерде адилеттүүлүктүн кызыкчылыгы тепселенип жатса, адилетти ошол жерден көрүңүздөр демекчимин. Карапайым болобу, эмиси болбосун, мен чындыкты гана колдойм. Мени көрүп жаткан ар бир конокторума, эфиримдин конокторуна ыраазычылык билдирем. Ошону менен катар мен сиздердин уруксатыңыздар менен эфирди улай берсем. Ал жерде мен Ташиевден коркуп калгандыгым үчүн эфирден алыстап кеткен жокмун, Ташиевдин жанынан. Мен ал жерде Камчыбек Ташиев чыксын деп элди ошол нерсеге чакырып жаткам. УКМКнын астына Бактыбек Жетигеновдун парламентарийлердин мыйзамдуу чечиминен улам, мыйзамдуу чечимди аткарылышын тездетүүгө басым жасап, УКМКнын имаратынан Ташиев чыгып, же андан болбосо башка өкүлү чыгып, ошол маселе боюнча жооп берип койсун өтүнүп, ошол жерге барганбыз. Бул биздин жарандык укугубуз. Жарандык активист катары көбүн эсе ошо журналисттер менен үзөңгүлөш болуп көп эфирлерди тартып жүрөм. Отчасти орусча айтмакчы, как представитель медиасферы, многие журналисты пользуются моими кадрами, видеоэфирами, иногда даже не указывая на авторство. Ошол себептен ошол жерде айтор
жарым активист, жарым саясатчы, жарым журналист сыяктуу мен өзүмдү коомчулукта калыстыкты чагылдырган инсан катары өзүмдү тааныштырып жүрөм. Ошого аракет кылам. Анан Ташиев мырза чыга калып эле ал жерде эмеңди түшүр дедиби же энеңди түшүр энеңди деп айттыбы мен билбей калдым. Кээ бир комментарийлерде энеңди деп айтып атышат. Бирок мен абдан үмүт кылам, ал эмеңди деп айтты. Эмеңди дегени ошол сөздү таппай калып телефонуңду деп айтса керек. Эгер ал сөккөн болсо мен ага сөгүшүнө жооп бербейм. Мен андай маданиятсыз эмесмин. Эгер ал эмеңди деп айткан болсо, анда эле аны сөгүп аткандай формада, грубый формада айткандыгы туура эмес. Осол болуп калды. УКМКнын жетекчилигине, чоң мамлекеттеги чоң кызматтын жетекчилигине бул уят иш. Кечиресиздер, мен сиздердин комментариңиздерге толук жооп бере албайм. Себеп дегенде мен болгону азыр кайрылуу жасап жатам да. Ал жерде мен Ташиевден корккон жерим жок. Болгону Бакыт Жетигеновдун ишин тезирээк чечилүүсүн үмүткөр болуп бир туруп 1-май райондук сотуна, бир туруп ГКМБнын улуттук коопсуздук кызматынын астына чуркап жүргөн туугандарын аягандыктан, алар дагы сурангандыктан Ташиев чыгаар маалында Ташиевди угалы деп ал жерге үймөлөктөшүп калгандыктан, ушу мамлекеттеги беделдүү кызматтын жетекчиси эмне дээр экен деп кулак төшөп калышкандыктан, мен ошолордун суранычын эске алып, мен ал кишиге көчөнүн тили менен айтканда сайылган жокмун деп айтсам болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эфиримди узакка кылбайм, кыска эле кылам. Бир аз тынчтанып турсаңыздар. Негизи мага көп сын айтышууда, ал деген конфиденциалдуу сфера депчи, УКМКнын жетекчилиги. Андай болсо, андай эмне үчүн Кемпир-Абад маселесинде 100 гектар жерди же андан көппү айтор анча мынча билбей берип алган учурунда ошондой маселелерге элдин астында кайсы бир саясий бардык тармактарда өзүнүн комментарийин берип жүргөн маселеде, элдин астына чыгып жүргөн ачыктан ачык блогерлик шыктарын көрсөтүшүп чыгып жүргөндө дагы эмне үчүн конфиденциальность, сыр купуялык сакталбайт? Анан качан гана бир активист коомдук процессти чагылдырып жүрсө, ал жерде түшүр эмеңди дегени, жана бир ал жерде бир ошо дене сакчысы, бодигард же security деп айтабызбы айтор, ал киши дагы колунан алып кой деп айтты, менин угушумча. Ал сотка телефон менин жеке өзүмдүн менчигим, аны эч ким колуман ала албайт менин уруксатымсыз. Бул нерсе туура эмес. Бул деген кече эле өздөрүн информ ресурстарда чагылдырууга муктаж болгон Ташиев бүгүн ошол нерсеге кайдыгер карап, тескерисинче кайдыгер эле карап койбой, ага басым менен туура эмес мамиле кылгандыгы бул туура эмес. Илгери ошол ал жерде эл ынтымагы деген кыймылдын өкүлдары да бар болчу, ошол жакындары, жубайлары да бар болчу. Ошол жубайлардын дагы жабыр тарткан жигиттердин укугун талашып ал жеке да бардым. Илгери Чыңгызхандын 17 баласы дүйнөнү басып алган деп теминип чыкканда, ошол ак үйдүн короосунан ашып чыкканда, ошол бийликке карата басып алуу аракети болчу. Бирок тилекке каршы бир чай ичип отурган жерде сүйлөшкөн сөз үчүн бийликти басып алуу деген бул туура эмес. Ташиев мени эмне үчүн жаман көрдү билбейм. Балким Абдил Сегизбаевдин коргоо комитетин жетектегеним үчүнбү, балким башка бир маселе үчүнбү айтор, мени ал тааныйт окшоп калды. Чыгары менен эле мага жаман көз менен карап, алар айтышты, бул киши пиарды истейт. Ошо Ташиев өзү айтты, бул киши пиарды истейт, буну укпагыла деди. Бирок пиар кылганды менден жакшы өздөштүргөн, саясий процесстерде
саясий процесстерде кечиресиздер, мен бул жакта алаксытып атышат. Саясий процесстерде көп жолу азыр 1 мүнөт деп коюңузчу. Саясий процесстерде көбүнесе шоуну үйрөтүп алышкандар, шоу жасап жүрүшкөндөр өздөрү эмеспи? Негизи мына бүгүн Бактыбек Алмаматов дагы камалды. Аны балким өзүнүн тилинен тапты деп айтышыңыздар мүмкүн, бирок тил үчүн тил жугучтар бардыгын камай береби. Ал жерде жыландын баласы дагы, жыландын өзү дагы жатпасын деген жерде эмне үчүн булар саясатчылардын бардыгын, активисттердин бардыгын кезекме-кезек элди тезектердиртип коюп, өздөрү кезекме-кезек саясатчыларды каматып жатат. Элдин курсагы ач, элдин көңүлү ач, кумтөр маселеси чечилген жок. Саясий процесстерде биз мындай баягы эле Сооронбай Жээнбековдун Атамбаев менен болгон талашындай эле саясий оппоненттер менен талашуу менен убакыт өтүп баратат. Биз алдыга жылабызбы же казынып, чукуланып отура беребизби? Коёнду камыш жигитти намыс өлтүрөт дегендей, мен сөзүмдү дагы бир жолу тастыктайм. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Ташиев мырзадан коркпойм. Бул Ташиевке кайрылуу. Мен Бактыбек Алмаматовго окшоп өзүмө колума кишени сураган жокмун. Мен бардык нерседе калыстыкты айтып келем. Мен убагында Садыр Жапаровго дагы боорум ачып, Садыр Жапаровго боштондук деп айтып жүргөм. Мен өлкөнүн өнүгүүсүн каалайм. Бирок ошону менен катар өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө түзө турган жаштардын дагы темир тор артында эмес, чептен эрдин күчүбек болуп, кыргыз намысы үчүн тикеден тик найзадай сайылып турганын каалайм. Алардын камакта жатканын каалабайм. Ошондуктан ар бир жигитке, ар бир кыргыздын мырзасына эркиндикти, амандыкты, бекем ошол өз позициясында турганын каалайм. Кыргыз үчүн кыргыз качан өзүн буттан чалды эле дегендей, кыргыз качан төшөктө жатып өлдү эле. Кыргыз дайыма чындыкты айтат. Чындыкты айткандыгы үчүн кыргызды камабаш керек, кыргыздын жигиттерин камабаш керек. Мына чек ара маселесин чечкен жоксуздар. Башка маселелерди айтпайлы, айтор мен аны санап отурган үчүн азыр эфирге чыккан жокмун. Болгону мен Ташиев мырзага дагы бир ирет кайраламын. Сиз антип кетип баратып дагы машинаңыздан башыңызды эңкейтип карап өттүңүз, каарыңызды салып. Сиздин каардан биз коркпойбуз. Биз Кудайдын каарынан коркобуз. Калганыбыз бардыгыбыз бек болсак дагы белден акыры түшүп кетебиз. Бектер кетет. Башкалар дагы кетеби, кимдер кетет, бектерден башка айта албайм. Бирок бектер албетте кетет. Мен бектин ордуна тамганы алмаштырбайм. Башка тамга койбойм. Башка бектин ордуна, Б тамгасынын ордуна башка алфавиттен тамга издебейм. Бирок мен саясий корректүүлүктү дайым сактап жүрөм. Жеңишиңиздер болсо, мен жеңишин айтайын. Бирок мына саясий куугунтуктар Абдил мырзадан баштап жеңиш, мейли катуу кетип калыптыр, Тилекмат, мейли башкасы болсун. Мына Калмаматовду камадыңар. Бардык камоолор, эл ынтымагынын ар бир жигиттери болгону бир саясий процессте өздөрүнүн кайчы пикирин айтып койгондугу үчүн камай берсе, анда калктын камына, ошо үй бүлөсүнүн камына, кыргыздын камына ким калат? Аларды силер багасыңарбы? Бакканыңыздарды чота биз байкаган жокпуз. Баккан сизге, элди баккан сиздерге колуңуздардан келбей жаткандай болуп атат. Күмөн санаган туура келип атат. Кыргыздын эл журттун келечеги кең болсун, сак саламатта туруңуздар.